Assalamu alaikum. Müslüman bir tuğanlar, Kırgız el. Biz Qo'mduk Qayrımdуулuk fondu bugungi kuni muna bit oblastlarga qidirib, hozir Soqliq rayonida turamiz. Bu Ayzadejega salınatgan жерде turamiz. Ушул там мына. Кудайым буйрса, бул тагындагы сырты турду, крышасы турду. Эми ички сырткы отделка жумуштары калды. Биз ушул отделка жумушуна келип токтолуп атабыз. Кудайым буйрса, бардык областтарда эле кетип атат, жакындап калган. Кече көргөнүңүздөй Нарын областында 2 там бүтүп алдында турат. Мына Таластагы там алардагы курулуп атат. Эми бул Айзадеженики. Ушул ички сырткы отделкасы калып, ошол жерге токтоп турабыз. Эми биздин максат негизи ушу элди ынтымакка чакырып, бир Кудайдын расулун таап калсак деген максат. Бир Ибрахим Адхам деген өтө бир чоң алым киши өткөн экен, бир олия заттардан. Ошол күндөрдүн биринде өзүнүн бир жакшылык илимини калтырыш үчүн бир балдарды окута турган жер ачыш керек болуп калат. Балдарды окутайын десе, өзүнө каражат жетпегендиктен ошол элдерден суранган экен бир кезде. Элдерден суранып, бир өгүзү болгон экен, өгүзүндө бир куржуну, ошол куржуну менен элдерди кыдырып, базар кыдырып, ким салымын кошкон болсо, ошол аркылуу балдарды окутуп, илимин берип, ошентип жүрүп өткөн экен. Ал киши өткөндөн кийин дүйнөдөн ошол өгүзү жанагы жетелеп жүргөн жерлерини жүрүп көнүп калган экен. Шагирттери болсо, ошол өгүзгө куржунуну байлап туруп кой берип койсо, жана Ибрахим Атахам кайсы жол менен жүргөн болсо, ошол жол менен өтөт экен. Элдер ошого дагы көнгөн экен да. Ибрахим Атахамдын өгүзү келатат, бул жакшы киши эле, бул аябай соопчулук иш кылып жүрчү эле. Бергиле деп бири-бирине үгүттөп, колдоп, ошол өткөндөн кийин да ушундай жакшылык иштер жүрүп жаткан экен да. Эми биз деле келечек үмүт, биз ушул жакшылык иштерди жасап коюп, бир элге үлгү болуп, ушул жолду ачып коюп кетсек, бизден кийин дагы ушул иш дайыма жүрө турган болсо экен деген үмүт, иншалла. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз айтып өткөндөй эле кыргыз коомчулугунда мына кайрымдуу бол коомдук фонд деп негизделгендигин себептери бул коомчулукту кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө, боорукерликке, ушундай бирибизге бирибиз жакшылык кылууга бир чакырык үндө, чакырык максатында ушундай иштерди жасап келебиз. Бирок бул чакырыктарыбызга кайдыгер карабаган ар бир кыргыздын кайрымдуу биздин кыргыз мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Мына Кудай буйруса биз ойлойбуз, өзүбүз ушул бул бир дене боло турган болсо, ал дене элибиз биздин каныбыз. Эгер адамда бир кан айран турбаса, анда акыбал кыйын болуп калат. Ошон үчүн биз кыймылга келтирип турчу бул эл, аркабызда калың кыргыз эл турат, биздин каныбыз. Ошон үчүн биз дайыма ушул чакырык кылып, мына ушул Айзада энекебиз турат. Ушул энекебиз мындан бир канча убакыт мурда ыйлап, ушунчалык жүрөгүндөгү кайгы муңду айтканда биздин жүрөгүбүздөн ушунчалык кайгырганбыз. Анткени себеби бул дүйнө өзү адамзаттын каалоосу менен эмес экен. Бирок эртең бизди кайсыл күн күтүп турат, кандай күн күтөөрүн эч кимибиз билбейбиз. Бирок бул келген бир жалганда бирибизге бири ушундай да тирек болойлу деп чакырыктар жасалып келет. Анан биздин айтайын дегенибиз, биздин ар бир чыгып ушул сүйлөп атканыбыз, же кылып аткан ишибизди көрсөтүп реклама кылып аткандыгыбыз, же өзүбүздү көрүнүп мактанайлы, биз даңктанайлы дегенден алыспыз. Бизди эл айтсын, эл көрсүн деп кандайдыр бир туура эмес ой жүгүртүүдөн алыспыз. Биздин максатыбыз, үмүтүбүз жакшылыгыбыз тийип калса экен, энекелердин жүзүнө жылмаюу болуп калса экен деген гана жан дилибиздеги Кудай буйруса бүгүнкү ушул эне астындагы, Кудай астындагы кызматыбыз. Ана ошон үчүн келгиле урматтуу мекендештер, мына биздин кылып аткан иштерибиз бул жүрүп келип мына ушул жерге келип жеттик. Бүгүн биздин акылыбыздын жетишинче, колубуздан келишинче аракет жасап атабыз. Бирок аракеттерибизде чоң жыйынтыктар бар мынакей. Канча жылдан бери ою орундалбай жүргөн эненин үстүнө үй туруп бүтүп, мына азыр ички сырткы отделкасы калды. Эми биз дагы да болсо чакырык кылабыз. Жардамды сурабайбыз. Жардамды бир гана жараткандан сурайбыз. Ушул окуган намазыбызда дуа кылып, ушул Кудайдан гана сурайбыз. Болгону биз жөн гана чакырык кылабыз.
эгер сиздер кайдыгер карабасаңыздар, эртеңкиден келечектен жакшы үмүт кылып, Кудайдан бата тилек алайлы, эненин батасын алайлы, элдин батасын алайлы деген жигит, уулдар, кыздар, эжелер, карындаштар, келиңиздер. Биз менен бирге Сооптабыз жолунда сапарлашып болуңуздар. Ассаламу алейкум, эли журтум. Саламатсыңарбы? Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушу Азамат балам айткандай, 2 жыл мурун кайрылдым эле ушу кайрымдуу болуп фонд ушу Азамат Байматов ушу Азамат балама. Ушу 2 көйгөй башыма бирдей келип, ушу 2015-жылы 3 жыл мурун үйүм өрттөлүп кетти эле. Ошентип батирлеп калдык. Андан кийин 1 жыл өтпөй эле, 1 жылдан кийин жалгыз уулум Арген балам ошентип 2 бөйрөгү жарабай калып, 1-чи группа инвалид болуп калды балам. Аябай кыйынчылык күндөрдү өткөрдүк. Ошол кезде ушу Суперинфодон таап алып, ушу Азамат балама чалдым эле, ушу үй жагынан жок дегенде бир көйгөйүмдү чечип берчи, айланып кетейин балам деп ушу сурандым эле. Ошол күндө келип мынакей Кудай кааласа көбү бүтүп асы калды. Кудай кааласа бир көйгөйүм Кудай кааласа аз күндө чечилгени калды. Уулум болсо ошол жакында эле ошо 1 жыл мурун 17-июлда ошо бөйрөк алмаштыруу операциясына Турцияга барып келдик элек. Ошо өзүм берейин деп бардым эле уулума, ошо менин бөйрөгүм жарабай калып, ошо эжеси Айсулуу бир бөйрөгүн берип, ошо операциябыз ийгиликтүү өтүп, аман эсен жакшы эле келдик элек. 3 айдан кайра уулум ооруп калып, азыр Стамбулда кайра дарыланып жатат. Ай сайын 30 миңден дары ичет балам. Ошо Кудай кааласа мына ноябрдын 9-унда уже 1 жыл болот балама. Ичкен суусу, тамак ашы аябай кымбат. Ушу Стамбулдагы ушу мекендештериме да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушул күнгө чейин жардамдарын берип келатышат балама. Ошол анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу кыргыз калың эли журтума да чоң ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Алла таалам астында ушу балам үй өрттөнгөндөн баштап, ушу балам ооругандан баштап, ошол күндөн ушул күнгө чейин жардамыңыздарды берип жатасыздар. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болгон болсун. Менден кайтпаса да ушу жардам берген жардамыңыздар ушу Алла тааламан кайтсын. Ушу мени кандай кубандырсаңар, Алла таалам силерди 100 эсе көбүрөөк кылып кубандырсын, айланып кетейин дерим. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун сиздерге, айланып кетейин дерим. Уулду боло албай жүргөндөргө, ушу балалуу боло албай жүргөндөргө балалуу болушсун деп каалап ушу дуа кылып кетет эле. Мына өздөрү үйлөрү жок болсо да ушу алыскы эл жерде, ушу бөлөк жерде кыйналып кысталып таап, акча таап жүргөн ушу кыргыз ушу балдар, уулдарыма, кыздарыма да чоң рахматымды айтат элем. Ушул апабыз ыйлабай үйлүү болуп калса экен деп салым кошуп жаткан ушу уул кыздарыма да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу уулума да ушул күнгө чейин жардам берип келе жатасыздар, айланып кетейиндер. Чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнөдө бактылуулукту берсин сиздерге, айланып кетейиндерим. Ушул сиздердей ушул ыйманы күчтүү уул кыздарыбыз көп болсун, айланып кетейиндерим. Каңыз келсин, Кудай кабыл кылсын. Мына урматтуу бир туугандар, мына азыр бул жерде мына үйдүн бүт пайдалуу бүтүп, мына сеттер коюлуп, эшиктерин баары салынып, терезелер баары салынып, мынакей баары жакшы. Мына бул жерде Кудай буйруса биздин салынган үйлөрдүн баарынын ошол проектси бирдей. Мына азыр бул жерден дагы Рахат энекеникиндей болуп, бул жер дагы ортосу атайын стенный гипсокартондор менен бөлүнөт. Бул ортолоручу жакка комната болуп бөлүнөт. Кудай буйруса. Мына бияктары өзүнчө бөлмө болуп, мына үстү. Эми бул жерден негизгиси эле баарыбызга маалым да, бул стройкада бүгүнкү күндө бир тоокана салып эле чындап келгенде кыйынга туруп атат өзү. Бирок ошончо дагы колундан келишинче аракеттер жасап атат. Бирок Кудайга шүгүр, мына ичиндеги бүт электромонтаж полный кошулуп, буйруса баары даяр турат. Эми биз жоңона чакырык кылабыз. Эгер сиз дагы кайдыгер карабасаңыз, келиңиздер. Биз менен Сооптабы жолунда гана сапарлаш болуп, элибиздин, энебиздин батасын алып, эми бул бата менен кыргыз агарып көгөрүп келген. Анан ушул үйдүн да бүтүшүнө себепкер болуп калсак, Кудай буйруса бул үй канча жылдап турат. Ошол бир кафе ресторанга кирип деле ак жеп коюп атабыз, тамак аш жеп коюп атабыз. Бир жерге кирип оюн зоок ойноп коюп атабыз. Ишилип бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн чоң-чоң акчалар деле жок кылып коюп атабыз. Бирок биздин чакырыгыбыз ар бир кыргыз
мына биздин интернет баракчабызда турган 5000 дозубуз 100 сомдон чогулса эле 500 000 сом чогулат экен, 100 сомдон. Ушу биздин Сбербанк картабызга, данныйларга салып жөнөтүп, ушундай бир тамчылап келген акчаны, тамчылаган акчаны чогултуп мына там салынып атат. Анан ошон үчүн бул кылган кызматыбыз, көпчүлүктөр айтат, силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарда бир кандайдыр кызыкчылык болуш керек деген сыяктуудай суроолор бар. Биз дайыма ушул нерсени ачык айкын иш жүргүзөбүз. Бизде чоң кызыкчылык бар. Биздеги ал кызыкчылыкты биздин көзүбүзгө көрсөтүп койсо жүрөгүбүз жарылып кете тургандай. Анткени ал чоң сооптор менен. Анан буйруса биз айлыкты, сыйлыкты Кудай буйруса акыретте, бу дүйнө акыретте Аллах Таала өзү билет кимге кантип беришти. Ошон үчүн чакырыктар буйруса мына ушул үйдүн бүтүшүнө дагы себепкер болгонго чакырык кылабыз. Кыргызым эчен кылынбастан, чыргалдын куралдында дамын тапкан. Куралын жан душманга билдирбестен, жыргалдын болоруна үмүт арткан.